Дээрлик 2 жумадан бери Джеффри Эпштейндин окуясы Ак үйдүн аргасын кетирди. Президент мындайды каалаган эмес. Май айында АКШнын башкы прокурору Дональд Трампка анын ысымы соттолгон педофил финансист Джеффри Эпштейнге байланыштуу Юстиция департаментинин документтеринде бар экендигин айтканын Wall Street Journal гезити билдирди. Ал эми BBC бул дооматты өз алдынча текшере алган жок. Президентке кысым күчөп жаткан чакта АКШнын соту Эпштейндин ишиндеги чоң жюринин материалдарын ачыкка чыгаруу сунушун четке какты. Өткөн жылы шайлоо өнөктүк учурунда бир кезде Эпштейндин досу болгон Трамп көбүрөөк маалымат издегендерди тынчтандыруу үчүн бул ишке байланыштуу материалдарды ачыкка чыгарууну убада кылган. Бирок ал ишке ашкан эмес. Президент бул документтердин ачыкка чыгышын кааларын ачык айткан. Ал Америка эли чындыкты билишин каалаган. Эми ал ушул чуулгандуу ишти көөртүп жабырткандар жоопко тартылышы керек деп жатат. Жоопкерчилик, директор айткандай, Юстиция министрлигинин колунда. Биз алар бул ишти алдыга жылдыраарына ишенебиз. Бул ишке чекит коюу аракети Дональд Трамптын көптөгөн жактоочуларына жакпады. Президент Трамп азыр болуп көрбөгөндөй кысымга кабылды. Бул иш анын саясий карьерасындагы башка талаш-тартыштардан айырмаланууда. Анткени ал саясатка аралашкандан берки акыркы 10 жылда биринчи жолу анын консервативдүү тарапташтарынын кыймылы бөлүнүп кетүү коркунучунда турат. Анын бул ишке карата мамилесин америкалыктардын дээрлик 3/2 бөлүгү жактырбаганын сурамжылоолор көрсөттү. Ошол эле учурда көңүл Эпштейндин көптөн берки өнөктөшү Гислейн Максвеллге бурулду. Эпштейнге жаш кыздарды кордоого жардам берген үчүн 20 жылга кесилип, сексуалдык аткезчилик үчүн түрмөдө отурган Максвеллди Юстиция министри жолугушууга чакырды. Ал ошондой эле 11 августта Өкүлдөр палатасынын комитетине көрсөтмө берүү үчүн чакырылган. Дональд Трамп элди бул ишке көңүл бурбоого үндөгөн сайын ал коомчулуктун көңүл чордонуна чыгып жатат.